Маалым болгондой, Азирети Абу Бакр ар кайсы мезгилде баш аягы 5 аялга үйлөнүп, жалпы 6 перзенттүү болгон. Hazreti Kutayla bint Abdülüzza. Hazreti Kutayla bint Abdülüzza bin Asad bin Jabir bin Husal bin Amir bin Luayz bin Galib al-Amiriya. Jahiliya mezgilinde Hazreti Abu Bakr anı menen anın үйүндө үйлөнгөн. 3 күндөн кийин кайнатасынын үйүнөн өз үйүнө көчүп келген. Бул аялынан Hazreti Abdullah менен Hazreti Asma жарык дүйнөгө келген. Hazreti Abu Bakr İslam dini келерден мурун Кутайла менен ажырашкан. Хижраттан бир аз эле убакыт мурун ажырашкандыгы да айтылып келет. Мусулман болбогондугу айтылганы менен кийинчерээк ислам динин кабыл алган Hazreti Kutayla Мадинага хижрат кылып көчүп барган. Меккеде дүйнөдөн кайткан. Hazreti Ummu Ruman Zeynep. Hazreti Ummu Ruman Zeynep bint Amir bin Uway bin Abdishams bin Attab Al-Farasiya Al-Kinaniyanın tegi Kinana bin Hüzaym arkылуу пайгамбарыбызга ата тегине кошулат. Тихамада Сарат деген жерде төрөлгөн. Өзүнүн аты негизи Дат болгондугу да айтылат. Меккеде ислам динин кабыл алган алгачкы мусулмандардан Дарул Аркамда көп кызмат өтөгөн. Hazreti Ummu Ruman алгачкы турмушунун Жахилияда Абдуллах бин Харис бин Сахбара Ал-Азди менен куруп Туфайл аттуу уулу болгон. İslamdan murun kүйөөсү Абдуллах менен бирге Меккеге көчүп келип, Hazreti Abu Bakrдын коргоосуна өтүшкөн. Kүйөөсү Абдуллах Меккеде дүйнөдөн кайткандан кийин Hazreti Abu Bakr жуучу жиберип, экөө баш кошкон. Ошол кезде Hazreti Abu Bakr алгачкы жубайы Hazreti Kutayla менен ажырашкан болчу. Бул куттуу үй бүлөдөн Hazreti Abu Bakrдын уулу Hazreti Abdurrahman менен Hazreti Айша төрөлгөн. Hazreti Abu Bakr'dın экинчи жубайы болгон Hazreti Ummu Ruman Hazreti Abu Bakr Сыддыкка турмушка чыкканга чейин эле мусулман болгондугу риваят кылынган. Бирок Hazreti Abu Bakr'дан кийин исламды кабыл алган. Жөндөмдүү, такыба аял болгон. Hazreti Ummu Ruman Hazreti Abu Bakr'дын биринчи аялынан калган балдарын өз балдарындай сүйүп жакшы көргөн. Hazreti Abu Bakr Сыддыктан 8 айдан кийин Мадинага хижрат кылган. Бухариде кезиккен бир хадисте риваят кылган. Мадинада дүйнөдөн кайтканы белгилүү болгон менен кайсы жылы экени так эмес. Хижраттын 6-жылы Зулкада айында дүйнөдөн кайткандыгы жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабырына түшүп, Аллахым, Умму Румандын сенин жолуңда жана элчиңдин изинде тарткан кыйынчылыктары сага жашыруун эмес. Ким үр кыздарга караганда жактырса, Умму Руманга карасын. Аллахым, Умму Руманга коркунучту кабылтпа деп дуа кылганы тууралуу риваят бар. Бирок Имам Бухари жана башка алымдар бул риваяттардын так эместигин белгилеп, Умму Румандын хижрия 6-жылы Hazreti Осмондун халифалык мезгилинде каза болгонун айтышат. Умму Руман Абдуррахман менен Hazreti Айшанын энеси болчу. Умму Бакр Hazreti Abu Bakr'дын 3-чү жубайы болуп, калп уруусунан. Hazreti Сыддык хижрат үчүн жолго чыгаардан мурун аны менен ажырашкан. Ал болсо кийин абасынын уулуна турмушка чыккан. Hazreti Habiba bint Harija. Hazreti Habiba bint Harija bin Zayd al-Hazrajiya Hazreti Abu Bakr hijrat kılıp Kuba'ga barganda İslamdagı bir tuğanı Hazreti Harija bin Zayd bin Abi Zuhayr bin Malik bin İmriul Kays bin Malik'tin үйүндө konok bolgon. Hazreti Abu Bakr Sıddık oşol жылы тагыраак айтканда хижраттын 1-жылы Hazreti Harijанын бой жеткен кызы Hazreti Habiba менен анын үйүндө баш кошкон. Негизги аты Жунайба, Фатиха же Мулайка болгондугу да айтылган. Hazreti Habiba Hazreti Abu Bakr дүйнөдөн кайткан кезде боюнда күмөнү бар болчу. Hazreti Abu Bakr Sıddık көз жумган соң төрөлгөн кызга эжеси Hazreti Айша Умму Гүлсүн деп ат койгон. Бул кыз кийин бой жеткенде Hazreti Талха бин Убайдуллах менен баш кошуп Закария, Юсуф жана Айша аттуу перзенттерди көргөн. Hazreti Habiba Hazreti Abu Bakr dünödөн kaytkandan kийин тайкесинин уулу Hazreti Hubayb bin Isaf bin Inaba bin Amr менен турмуш курган. Hazreti Habibанын энеси Huzayla bint Inaba bin Amr bin Hudayş bin Amir al-Hazrajiya эле. Атасы Харижа бин Зайд радиаллаху анху уулу Саад бин Харижа менен биргеликте Ухудда шейит болгон. Hazreti Asma bint Umays. Asma bint Umays al-Hasamiyya radiyallahu anhu Mekke'de dünöge kelgen. Atası Hazreti Umays bin Ma'd bin Aris bin Tamim al-Haris radiyallahu anhu İslam dinin kabul algan sıymuktуу adamlardan ele. Enesi Hazreti Hind bint Auf bin Zuhayr bin Haris. Bu Zuhayr Hamyariya al-Kinaniyanın radiyallahu anha
Аты негизи Хаула болуп, алгачкы мусулмандардан эле. Ошондуктан кайын журт жагынан адамдардын эң сыймыктуусу деп аталган. Азирети Асма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Дарул Аркамга кирерден мурун жана күйөөсү Азирети Жафардан мурун мусулман болгон. Умму Абдуллах, Умму Мухаммед деп да тергелген. Hazreti Zeynep bint Huzayma жана Hazreti Maymuna радиаллаху анхума аркылуу пайгамбарыбыздын балдызы болгон Hazreti Асма бир туугандары менен биргеликте кыз бир туугандар момундар деген пайгамбарыбыздын мактоосуна арзыган. Бул момун эже-сиңдилер Hazreti Maymuna, Hazreti Ummu Fadil, Lullubaba al-Kubra, Hazreti Асма жана Hazreti Хамзанын жубайы Hazreti Салма эле. Булар энелери бир жалпы 10 кыз бир тууган болушкан. Hazreti Асма оболу Hazreti Жафар бин Абу Талиб менен турмуш куруп, аны менен экинчи жолку Хабашстанга көчүүнө катышкан. Ал жерде болжол менен 14 жылдай жашашкан. Хабашстанда Абдуллах, Мухаммад, Аун жана Лейла аттуу перзенттери дүйнөгө келген. Нажашинин Абдуллах менен бир күндө төрөлгөн баласы өз уулу Абдуллах менен бирге эмизген. Азирети Абдуллах бин Жафар Хабашстанда төрөлгөн алгачкы мухажир бала эле. Хижрия 7-жылы 629-жыл Мадинага көчүп келишкен. Пайгамбарыбыз Мадинага келген Азирети Асмага Умар менен анын досторунун бир хижраты бар. Силердин болсо 2 хижратыңар бар деген. Силердин 2 хижратыңар бар. Биринчиден Нажашинин өлкөсүнө хижрат кылдыңар, экинчиден мен байырлаган Мадина жерге хижрат кылдыңар. Хабашстан менен Мадина хижратынын улам Азирети Асманы Сахибатул Хижратайн, 2 хижраттын ээси деп тергеп калышкан. Азирети Жафар Хижрия 8-жылы Мута согушунда шейит болгон. Азирети Умму Румандын дүйнөдөн кайтканда 6 ай болгондо, тагыраак айтканда Хижрия 8-жылы Азирети Абу Бакыр менен баш кошкон. Экөөнүн никесин пайгамбарыбыз өзү кыйган. Бул үй бүлөдөн Мухаммад аттуу уул дүйнөгө келген. Мухаммад Хижрия 10-жылы 630-жыл коштошуу ажылыгына келатканда Зулхулайфадагы Байда капчыгайында төрөлгөн. Азирети Абу Бакыр Сыддык аны кучагына алып Каабаны тооп кылдырган. Азирети Асманын балдары Азирети Абу Бакырдын камкордугунда чоңойгон. Азирети Абу Бакыр Хижрия 13-жылы дүйнөдөн кайтканда анын керези менен жубайы Азирети Асма сууга алган. Ошону менен ал ислам тарыхында күйөөсүнүн жаназасын жууган алгачкы мусулман аял болгон. Азирети Фатима кайтыш болгондо да өз керези боюнча жаназасын күйөөсү Азирети Али экөө жуугандыгы белгилүү. Азирети Абу Бакыр дүйнөдөн кайтканда кийин Азирети Алиге турмушка чыгып Мухаммад ал-Асхар жана Яхья аттуу уулдарды төрөгөн. Кээ бир риваяттарда Мухаммад ал-Асхардын аты Аун болгон. Экөөсү тең Карбалада шейит болушкан. Азирети Мухаммад бин Абу Бакыр 3 жашынан баштап Азирети Алинин камкордугунда чоңойгон. Азирети Асма өтө намустуу аял болгондуктан пайгамбарыбыз ал тууралуу Алла Таала Асманы жамандыктардан алыс кылган деп айткан. Жөндөмдүү, өтө иштерман аял болгон. Тери өңдөп аялзат үчүн атайын табыт жасаган. Назарга каршы дуа окуган. Азирети Жафардын шейит болгонун укканда 40 терини ыштаган. Азирети Умар кийин Азирети Асмага жылдык 1000 же 2000 дирхам жөлөк пул берип турган. Уулу Азирети Мухаммад бин Абу Бакыр Египетте аянычтуу түрдө шейит болгонун Куфада жүргөндө угуп, көз жашын төгүп, кыблага карап: "О ыйман келтиргендер, сабырдуулук жана намаз менен Алладан жардам сурагыла. Чындыгында Алла сабырдуулар менен бирге" деген аятты окуп, намазга жыгылган. Азирети Асма түш жорууда да өтө илимдүү болгон. Ошондуктан Азирети Умар бул маселеде дайыма ага кайрылып турган. Ал 60 хадис риваят кылган. Андан уулу Азирети Абдуллах бин Жафар, жээни Абдуллах бин Шаддад бин Ал-Хад, Азирети Саад бин Мусайяб жана башкалар хадис риваят кылышкан. Азирети Асма бин Умайс күйөөсү Азирети Алиден кийин Мадинада Хижрия 38-40-жылдары дүйнөдөн кайткан. Сөөгү Баки көрүстөнүнө коюлган. Бир туугандары Азирети Зейнеп бинт Хузайма пайгамбарыбыздын жубайы, Азирети Маймуна бинт Харис пайгамбарыбыздын жубайы, Азирети Любаба ал-Кубра Азирети Аббастын жубайы, Азирети Любаба ас-Сугра Азирети Халид бин Валиддин энеси, Азирети Салма бинт Умайс Азирети Хамзанын жубайы.